Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге аябагандай сонун блинчиктин рецептин көрсөтүп бермекчимин. Толтурмасы менен чогуу даярдайбыз. Андыктан менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар 4 жумуртка, 2 аш кашык кум шекер жана 1 чымчым туз, ошондой эле чай кашыктын учуна бир аз сода кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырабыз. Айта кетчү нерсе, эң негизгиси баардык азыктар үй температурасында бир аз жылуураак болушу керек. Муздаткычтан алып чыгып эле даярдай турган болсок, анда блинчиктерибиз жабышып, жакшы болбой калат. Бул текшерилген, андыктан сөзсүз түрдө алдын ала чыгарып коюңуздар. Ошондой эле эгер толтурмасы жок таттуу блинчик даярдай турган болсоңуз, анда 2 аш кашык эмес 4 аш кашык кум шекер кошсоңуз болот. Эми ошондой эле жылуураак сүттү куябыз. Сүттү дагы сөзсүз түрдө үйдүн температурасында болушу керек, же бир аз жылытып алсаңыз болот. 1 литрден жарымын куюп алабыз, алгач жакшылап аралаштырабыз. Эми эленген ундан 400 граммдай унду кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Бул жерде сүттүн жарымын кошконубуздун себеби анткени камырда бүртүкчөлөрү болбой жакшы аралашат. Эгер баардыгын куюп салсак, албетте суюгураак болуп, унду салгандан кийин камырды тегиз кылып аралаштырып алуу кыйыныраак болот. Ошондуктан сүттүн жарымын куюп, жакшылап баардыгын аралаштырып алабыз. Коюураак камыр болот. Андан кийин калган сүттү үстүнө куюп аралаштырып коебуз. Камырдын баардыгын тегиз кылып аралаштырып алдык. Аягында 4 аш кашык өсүмдүк майын куюп, дагы бир жолу аралаштырып, камырды сөзсүз түрдө 15 мүнөттөй тыныктырып коюп коебуз. Андан кийин гана бышырып баштайбыз. Атайын блинчиктерди бышырган табаны алгач майлап алабыз. Биринчи блинчикти бышырганда эле майлап койсок болот, андан кийин майлабай деле койсок болот. Эң негизгиси күчтүү отко коюп, табаны жакшылап ысытып алабыз дагы, андан кийин блинчиктерди куябыз. Тегиз кылып куюп алып, эки жагынан бышыра беребиз. Эгер от жай болсо, албетте блинчиктер таптал бышат дагы, катуу болуп калат. Ошондуктан күчтүү отко коюп эле тез-тезден бышыра беребиз. Ошондо блинчиктериңиз жумшак болуп, тез-тезден бышат дагы, убакытты дагы бир топ эле үнөмдөйсүз. Мына ушинтип блинчиктерибиздин баардыгын даярдап алдык. Толтурманы даярдап алганча салфан баштык сыртынан кийгизип коюп койсоңуз дагы жумшак бойдон тура берет. Ал эми толтурмасына бизге 2 даана пияз керек. Пиязды майда кылып туурап алабыз. Ошондой эле 2 сабизди дагы майда кылып чарчы туурайбыз. Канчалык майдараак туурасак, ошончолук тезирээк бышат. Эми 400 граммдай тоокун этин чарчы кылып туурайбыз. Мен төш этинен колдондум. Ошондой эле сан этинен эгер колдоно турган болсок, анда терисин кошпой эле этин өзүн эле майда кылып чарчы туурап алсаңыз болот. Андан кийин табаны бир аз ысытып, өсүмдүк майын куюп, майды дагы бир аз ысытып алабыз дагы. Алгач пиязды кууруп алабыз. Эгерде алгач этти кууруп, андан кийин үстүнө пиязды сала турган болсок, албетте этке чийки пияздын даамы бир аз сиңип калат. Ошондуктан биринчи пиязды кууруп алып, андан кийин этти кошкон жакшыраак болот. Бул ушундай кичинекей лайфхак сиздер үчүн. Этти дагы пияз менен чогуу кууруп алабыз, кызарта.
Ошондой эле бир кичинекей тишче сарымсакты майда туурап кошобуз. Сарымсакты көпкө кууруштун кереги жок. 1-2 аралаштырып эле дароо эле тууралган сабибиздин үстүнө кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып, ортоңку отто куурай беребиз. Капкагын улам жаап турсаңыз дагы болот. Ошондо сабибиз тезирээк пышат. Ал эми татымалдардан бир аз туз, кара мурч, эгер болсо кызыл паприкадан да кошуп койсоңуз болот, же өзүңүзгө жаккан башка татымалдарды да кошсоңуз болот. Баардыгын жакшылап аралаштырып, болжол менен 10-15 мүнөттөй демдеп бышырып алабыз. Ошо менен толтурмабыз даяр болот. Достор, каналымда мындан дагы башка 400дөн ашык видео рецепттер бар. Кирип сөзсүз түрдө катталып, коңгуроону жандырып койсоңуз, улам жаңы видео чыккан сайын сизге билдирүү келип турат. Ал эми дал ушундай блинчиктерди толтурмасы менен сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Сиздерге дагы жагат деген ойдомун. Айрыкча кичинекей балдарга абдан жагат. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми видео жакса лайк басканды унутпаңыздар. Ошондой эле достор менен бөлүшүп, суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.